Соңку учурда токол алуу боюнча ырлардан бери жаралып, айрым диний аалымдар экинчи аял алганын ачык жар сала баштады. Бүгүн да кайрадан коомчулуктун чордонуна түшүүдө. Анткени кылмыш кодексиндеги 153 беренени өзгөртүү боюнча демилгелер башталды. Эми токол алгандар эч кимдин даттануусу жок эле кылмыш жообуна тартылып калышы ыктымал. Мындай мыйзам долбоорун жазуу кээ бир укук коргоочулар демилгелеп, аны жогорку кеңештин айрым депутаттары колдоого алууда. Буга ачыктан ачык экинчи аял алып жаткандары себеп болууда. Анткени азыркы мыйзам боюнча жабырлануучу тараптан арыз түшмөйүн, кылмышка тартылбайт. Демилгечилер ушул жагы туура эмес болуп калган дешет. Бир кылмыш частное обвинение деген болот, частно-публичное деген. Ушул азыркы бул берене, бул ченем частно-публичный деген статус болуш керек. Ошондо бул берене иштейт. Андан тышкары ушул биздин баш мыйзамыбызда дагы так жазылган. Ар бир неке мамлекет тарабынан каттоодон өтүш керек депчи. Менимче бул дагы ченем, бул конституциялык ченем деп эсептейбиз. Иштебей жатканда так билинди. Ал эми балдардын укугун коргоочулар болсо, эң ириде балдарды жабыр тартып жатканын жүйө келтиришүүдө. Мында балдар өздөрүн толук кандуу сезе албай, ар кандай психологиялык жактан басымга туш болуп калышарын айтышат. Эки аял алууда атасына да энесине да эч нерсе болбошу мүмкүн. Бирок анын балдарынын психологиясына доо кетип, коомду кандайдыр бир өзүн кемтик сезип калат. Андыктан президентке, парламентке, муфтиятка, бардык тиешелүү мекемелерге кайрылып, мыйзамды катаалдантууга жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Расмий эмес маалыматтар боюнча токолдордун саны 50 миңге жетет. Кээ бир жарандык активисттер бул сан 2 эсеге көп экенин айтышууда. Андыктан бул аялдардын укуктары тепселип жатканын жүйөгө келтиришип, 4 аялга чейин мыйзамдаштырууну сунуштап, ага бир катар жүйөлөрдү келтиришүүдө. Төрөй албай ар кандай себептер көп болот да. Ошол себептен муктаж бар, кээ бирөө бар. Ошол айтып аткан жана турмушта көп азап чегип, баягы жакшы турмуш кура албаган кыздар бар, экинчи болуп өз каалоосу менен турмушка чыккандарчы. Анан кийин мен ойлойм, бул жерде ушул мыйзамды огуш бетер баягы жазалоо эмесин катуулатабыз, күчүнө киргизебиз дейм, бул аябай чоң жаңылыштык. Бул жерде 153 беренеге таянып, ошо баягы 2 жылга кесилет деп атпайбы, бул беренени жок кылып туруп эле кайрадан башка мыйзам иштеп чыгыш керек да. Биз адамдын табиятына каршы чыга албайбыз. Ошол эле маалда айрымдар бир жактуу эле басанаак эркектерди күнөөлөбөй, андай муктаждыктар жаралып жатканына көңүл бөлүүнү эскертип, биринчи аялдын укуктары жакшы коргоого алынышы зарыл дешет. Жеке жашоосу болуп аткандан кийин өздөрү чечип алсын деген маселе. Бирок негизги маселе укуктук жактан алганда бул укук коргоо, аялдардын кызыкчылыгы корголуш керек. Өзгөчө жанагы биринчи аялдын деп атабыз да. Негизги коргой турган инструмент бул жанагы немеге туруп атканда, регистрацияга туруп аткандагы келишим, брачный контракт. Ошол контрактта бүт баары жазылып, алдын ала жазылып, үйлөнгөндөн кийин деле азыркы жашап аткан мезгилде деле деметип койсо болот, анычы. Азыркы түрдө деле түзүп койсо болот брачный договорду. Ошон үчүн аялдар өздөрү ошол ыкмаларды, ошол механизмдерди билбейт. Ошол жагынан мисалы агартуу иштерин жүргүзүш керек, түшүндүрүп айтыш керек. Талаш жаратып жаткан кылмыш кодексинин 153 беренеси боюнча 2 же көп аял алганда, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп, 2 же андан көп аялдар менен чогуу жашаганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Бул мыйзамды өзгөртүү демилгесинин кайрадан көтөрүлүп чыгышына диний аалым Чубагажы Жалиловдун токол алганы жана анын чакырык жасаганы түрткү болууда. Буга чейин жогорку кеңеште бир канча жолу бул мыйзам долбоорун өзгөртүү каралып, депутаттар тарабынан колдоо таппай калган болчу. Улукбек Кутманбаев, Батыр Зарылыков, События, РТВ Медиа.